Меккедеги кыйынчылыктар. Алгачкы оор күндөр. Мекке мезгили жан кейиткен кыйынчылык, күтүлбөгөн бут тосуу, айыгышкан душмандык, кан ыйлаткан зулумдук менен өттү. Мындай шартка чыдоо оңой эмес болчу. Ошол мезгилдеги аеосуз азаптарды, адам чыдагыс кыйынчылыктарды эскере отуруп, Азирети Абу Бакр Азирети Алиге мындай дегени бар. Ал күндөрдө бири-бирине тиш кайрагандар чекеден чыкчу. Кишини киши ордуна көрбөй, көөдөн керген мерездер, шыркырап, ысык кан көксөгөн кылычтар, кынына батпай жалаңдай суурулган канжарлар жүрчү Меккени жойлоп. Кайгы муңдан жаш ордуна кан аккан көздөр, ыза менен кектен чарт жарылайын деген көөдөндөр турчу тирелип. Кудум бүтүндөй жер жүзү канга батып, булоолонуп тургандай сезилчү. Ар бирибиз шамшардай сунулган бычактын мизинде басып, бала бакыра, ата-эне, тайке жээн дебей бүтүндөй жакындарыбыз жардын кырында турду. Бирок биз баардык мал жаныбызды, буюм тайымыбызды эч шектенбей, эч кыйылбай туруп, Алла элчисинин жолуна курман кылчубуз. Бул сөздөр ошол оор күндөрдөгү кыйынчылыктарды, катаал кырдаалды таасын чагылдыргандыктан биз үчүн өтө маанилүү. Ооба, сахабалар кандай гана машакаттуу күндөргө күбө болушпады. Ошого карабай алар пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам артынан калбай, Алланын ак жолунан тайбай баардык тоскоолдуктарга каршы турушту. Кажыбас кайрат, майтарылбас эрк, соолубас ыйман менен күн түн дебей алга карай умтулушту. Чечкиндүү тандоо. Азирети Абу Бакр ыйман келтирген күндөн баштап пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жанынан чыккан жок. Баардык байлыгын, мал-мүлкүн ислам дини үчүн сарптады. Азирети Абу Бакр сындуу сооданын көзүн билген кыраакы, көрөгөч киши адатта туш тарапка абай салып, эл ичиндеги баркын жогото турган кадамга баруудан айбыкмак. Бирок анда эч бир тайсалдоо, эч бир күдүктөнүү болгон жок. Мына ошол бүтүндөй жер бетин караңгылык каптап, адамзат бузукулукка, айбандан өткөн акмакчылыкка, кокосуна чейин батып турган кезде да эч тайманбай ыйманга умтулуп, кашыктап чогулткан байлыгын, чөмүштөп чогулткан кадыр баркын садага чаап жиберип, Алланын элчиси тарапка өттү. Себеби ал Алланын, пайгамбардын кандай шартта, кандай учурда болбосун, баардык нерседен жогору турарын беш колундай билчү. Ыйманы үчүн утурумдук кызыкчылыктардан кур калган күндө да эртең анын үлүшүн эки эселеп аларына бөркүндөй ишенчү. Арине, пайгамбарыбыз ыйман жолунда өмүрүн тобокелге салгандар анын кайтарымын бул дүйнөдө да, аркы дүйнөдө да алаарын айткан эмеспи? Албетте, жаратканды ыраазы кылып, түбөлүк бакытка жеткирүүдөн өткөн соода болушу мүмкүнбү? Азирети Абу Бакрдын дал ушул тандоосунун өзү эле тагыраак айтканда бул дүйнөдө кандай гана азап тозок болбосун сабыр кылып, кандай гана бүйүрдү кызыткан мүмкүнчүлүктөр болбосун баш тартып коюусу менен кийинки кандай зор түбөлүк кайтарымга жетээрин билүүсү эле канчалык мыкты соодагер экенин көрсөткүчү эмеспи? Ыйман, нур жана күч кубат. Азирети Абу Бакр мындай деген: пайгамбарыбыздын жанында олтурган. Аңгыча, ким жамандык кылса, ошонусуна жараша жазаланат. Ал өзүнө Алладан башка жакын колдоочу да, жардамчыны да таба албайт деген аят аян болду. Вахий соңуна жеткенден кийин Алла элчиси: Абу Бакр, азыр эле аян болгон аятты айтайынбы? Деди. Ооба, Алланын элчиси, айтыңызчы, дедим. Пайгамбарыбыз жогорудагы аятты окуп жатканда омурткаларым сынып кетчүдөй сыздап, өзүмдү жоготуп кое жаздадым. Менин абалымды байкаган пайгамбарыбыз: Абу Бакр, сага эмне болду? Деп сурады. О Алланын элчиси, теги кимибиз жаман иш кылбадык дейсиз? Эми биз жасаган баардык жаман иштерибиз үчүн жазаланабызбы? Дегенимде ал: О Абу Бакр, мумундар жасаган жаман иштеринин кайтарымын бул дүйнөдө көрүшөт. Ушундайча алар кыямат күнүндө Алланын алдына күнөөсүз барышат. Ал эми башкаларга келсек, Алла кыямат күнү аларды жазалоо үчүн күнөөлөрүн топтойт, деди. Ооба, ыйман, нур жана күч кубат. Чыныгы ыймандуулукту колго алган адам ааламга эрөөл жасай алат. Канча кылымдардан кийин айтылган бул сөздөр кудум Азирети Абу Бакр тууралуу айтылгандай эле. Анткени ал ыйман келтиргенден кийин Меккедеги укмуштуудай оор шарттарга карабай ыйман нурун айланасына чача баштаган. Абройлуу адамдардын ыйманга келиши. Абу Бакр мусулман болгондон кийин өзүнүн соодасын гана ойлобой, ошол күнгө чейинки коомдун ордун, аброюн исламга кызмат кылуу үчүн колдоно баштаган жана жанындагы жоро жолдошторун көпчүлүгүн мусулман болушуна себепчи болгон. Натыйжада кийинчерээк
Aşara-i Mubaşşara деп tanılgan tiriүү кезинде бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын 5-өсү исламды Hazreti Abu Bakr аркылуу кабыл алышкан. Осмон бин Аффан, Зубайр бин Аввам, Талха бин Убайдуллах, Саад бин Абу Ваккас, Абдурахман бин Ауф, Осмон бин Мазун, Абу Убайда бин Аль-Жаррах, Убайда бин Харис, Аммар бин Ясир, Абу Салама бин Абил Асад, Халид бин Саид бин Ас, Абдуллах бин Мас'уд, Мас'уд бин Рабия, Салид бин Абир жана бир тууганы Хатиб, Хунайс бин Хузафа, Амир бин Рабия, Сухайн бин Синан, Абдуллах бин Джахш, Асвад бин Науфал, Хаббаб бин Арат, Билал Хабаши, Аркам бин Абил Аркам радиаллаху анхум ажмаин сыяктуу исламдын дүйнөгө кеңири таралышына чоң салым кошкон алгачкы мусулмандар биринчилерден болуп Hazreti Abu Bakrдын үгүтү менен исламды кабыл алышкан. Оор шарттарга карабай Меккедеги күчтүү уруулардын өкүлдөрүн да ислам динине үндөгөн. Азат кылынган сахабалар. Арине, Hazreti Abu Bakr өтө сезимтал, жумшак, боорукер жан болгондуктан башкалардын азап тартышына чыдай алган эмес. Ошон үчүн мушриктердин аеосуз азабына дуушар болгон алсыз кулдарды алынын жетишинче коргогон. Аларды өз каражатына сатып алып азаттыкка чыгарган. Билал бин Раббах менен энеси Хамама, Хаббаб, Лубайна, Абу Фукайха, Амир бин Фухайра, Зиннира, Нахдия, Назира, Лабиба, Умму Убайстар радиаллаху анхум ажмаин Hazreti Abu Bakrдын аракети менен азаттыкка чыгып мусулман болушкан. Үй бүлөсүнүн мусулманчылыгы. Энеси Hazreti Ümmül Hayr Salma, жубайы Hazreti Ümmü Ruman Zeynep, уулу Hazreti Abdullah, кыздары Hazreti Asma менен Hazreti Ayşa, кызматчысы Hazreti Amir bin Fuhayra анын үгүттөөсү менен ислам динин кабыл алган. Ошентип Hazreti Abu Bakr ар бир мүмкүнчүлүгүн өзү ишенген баалуулуктар үчүн жумшай баштаган. Башка жактардан ата баба санжырасы тууралуу сурап келгендерге да пайгамбарыбызды тааныштырууга аракет кылчу. Алгачкы үгүтчү. Бирок Курайштыктар Hazreti Abu Bakrдын мындай кылыгын жактырган жок. Дин душмандары аны ачык айкын үгүттөөсүнө чыдай албай жүрүшчү. Ушундан улам барган сайын бут тосууларга, атайын уюштурулган кутумдарга дуушар болуп жашоосу таталдаша баштады. Анткени менен ал эч нерсеге карабай Куран аяттарын тилават кылып, намаз окуй берчү. Анын бул жоруктары айрым кишилердин көңүлүн буруп, көз жашын төгүп, Куран окуган кезде чогулуп келип Алланын аяттарына таң кала угушаар эле. Бирок наадандыкка айла жок эмеспи? Мусулман болгонго чейин жанынан карыш жылбаган достору, санаалаштары эми ага каршы болуп, ырайымсыз тирешүүнү баштаган болчу. Алар өзүлөрү байланып калган адепсиз адаттарынан баш тарта албай, жарыкка чуркагандарга тоскоол болуп, аеосуз жазалай турган болушту. Ошондой күндөрдүн биринде Абу Бакр шаарга чыгып, ачык айкын үгүттөш үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям уруксаат сурайт. Чынында бул убакта мусулмандардын жалпы саны али 40ка жете элек болгондуктан үгүттөө иштери тымызын жүрчү. Пайгамбарыбыз алгачкы кадырлуу досунун коопсуздугун ойлоп уруксат бергиси келбесе да, аны шагын сындыра албай макул болот. Ошентип экөө ээрчишип алып Каабага келишет. Буларды көргөн эл туш тараптан чогулуп келип, жаңы дин тууралуу чакырык таштап аткан Абу Бакрга кулак түрүп калышат. Бирок аларды көрүп кыжыры кайнаган Курайштыктар да тегеректей калып, колуна тийген нерселер менен ургулап, ызы-чуу чыгарышты. Ал тургай бир канчасы Hazreti Abu Bakrды басып алып уртепкиге алып кирди. Жаалданган мыкаачылар башы көзүнө карабай көк ала бойдон сабап, анан эси ооп калганда ыргытып таштап кетип калышты. Каабаны жанындагы ызы-чуудан кабар алган Абу Бакрдын туугандары жетип келип, аны ошол жаткан жеринен алып кетишти. Бечаранын аянычтуу абалы алардын жүрөгүн оорутуп, санаасын санга бөлдү. Кайран Абу Бакр ошону менен кечке жуук араң өзүнө келди. Мына үзүлүп, бул жалгам менен кош айтышат деп турган неменин мынтип көзүн ачып, жашоонун жышаанын бериши аларды катуу кубатты. Алланын элчиси кандай? Hazreti Abu Bakr бул дүйнөдө эмне үчүн жашап жүргөнүн эң сонун түшүнчү. Ошондуктан бүткүл аң сезими Алла элчисинде саллаллаху алейхи ва саллям эле. Ал үчүн мал-мүлкүн, үй-жайын ал тургай бүтүндөй өмүрүн да садага чаап жиберүүгө даяр турчу. Мына бүгүн да ошол жан аябайс дилгирлигин байкатты ал. Көзүн ачып эле ордунан туруп, кайдадыр бир жакка жөнөгүсү келди. Бирок канча кылса да ордунан козголо алган жок. Ал тургай башын да көтөрө албай койду. Айласы кеткенде жанындагыларды чакырып бир нерсе сүйлөгүсү келди. Ата канат оозун эле ача алсачы, эриндери эле бүлкүндөйт. Суу сурап атабы же керезин айтып калайын деп атабы бекен?
Балким бала бакырасына же ата энесине сарсанаа болуп аткандыр. Энеси чыдай албай эңиле берип кулагын тосту. Шумдугун кургур. Энеси уккан кулагына ишене албай отуруп калды. Кан жанынан бүткөн уулун баарынан жакшы билем, баарынан жакшы тааныйм деген энеси да андан мындай кепти күткөн эмес. Абу Бакыр болсо апасынын мынтип алайын кеп таппай калышы ого бетер чочулады. Ортодогу бир саамга улана түшкөн жымжырттык ага бир кылымга созулгандай туюлуп, жан дүйнөсүнө дүрбөлөң салды. Чыдай албай бүткүл күчүн чогултуп, ордунан туруп кетчүдөй обдулду. Ооба, бул жолу ал туруп да кетмек. 12 мүчөсү талкаланып, өпкө жүрөгү үзүлүп кетсе да турмак. Айланасында турган туугандары үйрүлө карып, ордуна жаткырганга аракет кылышты. Абу Бакыр ошол жерден баарына угуза сүйлөдү. Айланайындар, айтып койгулачы, Алла элчиси аманбы? Анын абалы кандай? Бул жолу баары элейди. Баарынын оозунан кеби түштү. Өлүм оозунда жаткан киши өз жанын ойлобой, мынтип башка кишини сурай турганы кандай? Деги бул жалганда мурда кийин кайталанды бекен бул көрүнүш? Өз жанынан досунун жанын артык көргөн ынактар болду бекен? Ал аңгыча дагы бир тууганы аң-таңдап тамак көтөрүп келди. Эми тирденип келаткан немеге азык болсун деп оозун такады. Бирок Абу Бакырга тамак өтөт беле. Бул жалганды эң маанилүү жүрүшкө бирге чыккан жолдошунун абалын билбей туруп тамагын аш өтмөкпү? Тамак тургай алган деми оор болуп турат го. Уулум-ай, өзүңдү ойлосоң болот. Ошентип аз да болсо санаасы тынчыган урук тууган үй жайына тарады. Азирети Абу Бакырдын жанында энеси эле калды. Бир саам эсинен танып барып, кайра өзүнө келген Абу Бакыр маңдайында бир кесе сорпо кармап отурган энесин көрдү. Бул жолу да баягы көрүнүш кайталанды. Араң-араң кыбыраган эриндерин бүкүлдөтүп, Алла элчисинин абалын сурады. Ансыз да айласы кетип турган эне чыдай албай сабылып жиберди. Айланайын уулум-ай, башканы кое туруп өз жаныңды ойлосоң боло. Карачы, кебетеңди, соо жериң жок. Ал жериңде ары карап кете жазбадыңбы, балам-ай? Бирок бул жооп Абу Бакырды тынчтандырган жок. Апасынын түшүнбөй турган кейдиби же ынагын абалын биле албай айласы кетип жатканына кейдиби айтор шу үшкүрүп алып сүйлөдү. Апаке, кантип түшүнбөйсүз? Мен аны ойлогондо эмес, ойлобой калганда жашоонун кызыгы кетпейби? Апасы акыры уулун абалын түшүндү. Токтоосуз Умму Жамилдин үйүнө барып пайгамбарыбыздын абалын сурады. Алла элчиси жакшы экенин, учурда Азирети Аркамдын үйүндө жатканын айтты. Ошондо гана Уммул Хайр уулуна келип күткөн кабарын айтты. Бирок Азирети Абу Бакырдын санаасы тынчууда эмес. Дагы эле ордунан туруп, асыл досунун жанына баргысы келе берди. Өз көзү менен көрүп, өз кулагы менен укмайын жаны жай албай атты. Акыры туугандары анын суранычын аткаруудан башка айла таппай калышты. Натыйжада күн батып, көз байланган маалда жөлөп таяп Аркамдын үйүнө алып барышты. Чын жүрөктөн берилүү. Эшик ачылып, босогону аттары менен көңүрт тарткан үйдөн жан досунун куттуу жүзүн, нур чачкан көзүн издеди. Бирок ал деле көпкө издеткен жок. Мындай жарык маңдай, мындай жаркын жүз айсыз караңгы түндө да алда кандай көрүнмөк эмеспи? Бул жолу да маңдайынан балбылдап чыга келди. Жан кейиткен оорусуна карабай, шашмалап келген дос көрүп эле кучактай жыгылды. Жаа кылдый куюлган тунук жаш кутман сакалын аралай тоголонуп жатты. Балким мындай көрүнүштү азыркы окурмандар гана эмес, ошол жерде тургандардын да арасынан түшүнбөгөндөр болгон чыгар. Ооба, айтууга сөздүн күчү, жазууга калемдин кайраты жетпеген кубанычтуу көрүнүш болду ал күнү. Бүткүл ааламдын акыйкаты үчүн керт башын садага чапкан эки дос ажалдын колунан сурулуп келип көрүшүп отурду. Бул да болсо Алланын эң сүйүктүү пендеси, ата-энеден, өмүрлүк жардан, ага туугандыктан артык сүйүүнүн, ыймандын буга чейин да, мындан кийин да эч ким жетпеген. Эч бир жан кайталап басып өтө албаган эң бийик сересине көтөрүлгөнүн натыйжасы болчу. Арине, Алла элчисинин да бул тууралуу айтканы бар эмеспи? Аңгыча ошол жерде турган сахабалар Азирети Абу Бакырдын тамтыгы кетип, соо жери калбай калгыча жанчылган денесин көрүп жандары сыздап кетти. Ал тургай арасында мөлтүр жашын куюлтуп жибергендер да бар эле. Алла элчиси да аларга кошулуп жашып турган. Биреси ынак досун аман көргөнүнө кубанган, биреси анын да азап жегенине жаны кейген Азирети Абу Бакыр болсо көз жашын тыя албай олтуруп, ата-энем сенден садага кетсин, кутманым. Мен куруйун, бул жараттар деле андай оор эмес. Ары кетсе бир ай, болбосо бир аптанын ары берисинде оңолуп кетем деп көңүл жубатты. Атаганат, бул кандай ынактык да, кандай жакындык.
Кандай бекемдик да, кандай жолдоштук. Жан досунун өз абалы үчүн кейип турганына да чыдабай, ошого да түтпөй, тоодой көгөрүп турган жерин жашырып, качырып, сынып турган жерин катып, мен куруйун, бат эле айыгам деп сооротуп турганын карачы. Анын аз да болсо кайгырып, кичине да болсо жаны кейгенине түтпөй, өз оорусун катып, көңүлүн улап отурганын карачы. Эх, бул кандай сүйүү да, кандай берилүү, кандай ынактык да, кандай жакындык. Бул менин апам. Бул убакта Али да болсо уулунун абалына ичинен сызып, ичинен күйүп бир эне отурду. Кургур, аз да болсо баласынын көңүлү көтөрүлгөнүнө, санаасы тынганына кубанганы менен дагы эле анын жараатынын, тамтыгы кеткен жүзүнүн көзүн албай элжирейт. Анткени менен Абу Бакыр да апасын ойлобой терс карап отуруп алчу киши эмес эле. Кайдагы бирөөнүн кулу болуп күн көрүп келаткан кишилерди да ак жолго чакырып, түбөлүк жашоосунан куткарып алуусу үчүн кара жанын карч уруп, тапкан байлыгын аябай боорукер жан алтындай апасын эсинен чыгарып коймокму? Тек гана удулун күтүп, мөөнөтүн болжоп жүргөн эмеспи? Мына эми дал ошол күткөн кез келип турчу. Абу Бакыр жанында отурган апасын көрсөтүп, Алла элчисине кайрылды. Кагылып кетейин пайгамбарым, мына бул отурган менин асыл апам. Мен үчүн ичкен ашын жерге коюп, түн уйкусунан кечип жиберген жан ушул. Бүгүн да мынтип мени кыя албай, менин көңүлүмдү сындыра албай ээрчий келип маңдайымда отурат. О кутман пайгамбарым, ушул энеме да бир ак батаңды берчи. Ал да сен аркылуу Алланын ак жолуна түшүп, акыреттин куткарып алсынчы. Улуу заттардын улуулугунан кагылса болот го чиркин. Айрыкча суранганы, ааламдын асылы, суроочусу, Алланын өзү ыраазычылыгын сураган экинин бири болгон соң, улуулук деген сөздүн өзү да жетишсиз болуп калар. Алланын элчиси түк да ойлонуп отурбады. Жараткан жүзүн Уммул Хайр энеге буруп, алаканын жайып, Алладан асыл досунун энеси үчүн суранды. Анын эки дүйнөлүк бакыты үчүн, акыйкат жолунан адал насибин алып, жараткандын мээримине жетүүсү үчүн суранды. Бүткүл ааламды ушул сүйүктүүсү үчүн жараткан Алла да анын суранычын четке каккан жок. Ошол эле күнү экинин бирин жарык дүйнөгө алып келген асыл эне ыйман келтирип, акыйкат жолуна түштү. Эфиопия көчү. О жай баракат, тынчтанган жан, өз эгеңдин алдына ыраазы болуучу жана ыраазы болгон абалда кайтып баргын. Менин пенделеримдин арасына кирип, бейишиме киргин. О Алланын элчиси, бул кандай соонун, кандай керемет сый. Абу Бакыр, көз жумаар алдыңда Алла Таала периштелер аркылуу сага ушинтип кайрылат. Мына ушинтип кубурашып отурду эки дос. Улуу периште жаңы эле алып келген аятты пайгамбарыбыз эң биринчи досуна окуп берди. Азырет Абу Бакыр болсо Алла элчисинин оозунан уккан аяттарын таасиринен чыга албай, ырахатка батып, чексиз бакытка бөлөнүп отурду. Атаганат, мындай бакытка жетип, чеги жок руханий рахаттын алуу кимдерге гана насип болду экен деп суктанып отурду ал кыялында. Сыртта болсо али көпчүлүк исламдын даамын тата албай, жалганчылык, зулумдуктун, адашуунун кермек даамын жутуп жүргөн кез. Кай бирлери караңгылыктан куткарчу жарык шоола эшигинин алдына чейин келип калганын байкабай жүрсө, кай бирлери ошол жарыкты көрүп турса да көрмөксөнгө салып, билип турса да билмексенге салып, каразгөйлүккө күчөп турду. Айрыкча Курайштын алдыңкы сабында турган бир уч топ барган сайын кутуруп, барган сайын боору карарып, ташка айланып баратты. Мына ошол кайра-кайра кайталана берген өкүм зордук, кайра-кайра кайталана берген душмандык акыры бир күнү Азирет Абу Бакырдын да айдасын кетирди. Акыры ушундай ит тытышмай жашоодон тажаган жаны киндик каны тамып, алтындай балалыгы өткөн жерин таштап салып, кайдадыр бир жакка басып кетмей болду. Жок, ал тек гана кимдир бирөө коюн арык убалап, кимдир бирөө короосунан дубалын кулатып койгону үчүн кеткиси келген жок. Ал тургай Курайштын зөөкүрлөрү ур тепкиге алып, сабап койгону үчүн да жерин таштагасы келген жок. Ал ушул жанындай көргөн Куран аяттарын каалашынча окуп, боор эти менен тең болуп калган ибадаттарын каалашынча аткара албай калган үчүн кеткиси келди. Себеби мушриктер аны так ушул жашоосуна, динди каалашынча тутунуусуна каршы болуп аткан. Анан калса так ушул убакта бир канча мусулман боордоштору да алыска Эфиопияга көчүп кетүүнү камын көрүп жүргөн. Азирет Абу Бакыр да ошолорго кошулуп көчүп кетмей болду. Алгач бул оюн пайгамбарыбызга айтып, аны уруксатын алды.
Анан керектүү оокат ашын алып, үй бүлөсүн ээрчитип, пайгамбарлыктын 5-жылы бизге чейинки 615-616 жылдары сапарга аттанды. Мээ кайнаткан аптапта жол жүрүп отуруп 5 күн дегенде бир күл Гамат деген жерге жетип өргүп калышты. Так ошол жерден Меккенин кадыр барктуу кишилеринин бири бир кездерде санаалашы Кара уруусунун билерманы Малик бин Дагинага жолугуп калды. Абу Бакр, кайда баратасың деп сурады. Ибн Дагина ал акыбалын сурашкан соң, Хабаш жергесине баратам деп үшкүрөө үн катты Абу Бакр. Ушунча оокат менен Хабаш жергесинде иш болобу? Жок, кайдагы иш? Мен бул жолу соода кылайын деп баратканым жок. Ошентип бир саам кубурашкан соң Абу Бакрдын абалын түшүнгөн Ибн Дагина мындай сунуш киргизди. Абу Бакр, мен сени тааныгандан бери кандайдыр бир жамандыгыңды көргөнүм жок. Кимдин болбосун сый урматына татыган, кедей кембагалга жарыгын тийген, тууган туушканга күндөй күйүп, мейманга берер ашыңды таппай кайсаласаң сендей берешен, меймандос, кеңпейил жандын мынтип бөлөк элге тентип кетиши жакшы көрүнүш эмес. Кой, андан көрү кайра кайталы тууган. Мына менин эл ичинде кадыр баркым бар. Кимге болсо да сөзүм өтөт. Ушул абалым менен сени коргой албай калсам, ит болбоймбу? Жүрү, сени өзүм кепилдигиме алам, эч кимге коркулбайм. Барасың дагы жаратканыңа каалагандай жалбарып ибадатыңды кыла бересиң. Бул сунуш туулган жерин айласыз таштап бараткан Азирети Абу Бакрга майдай жакты. Илгертен берки пикирлеши Малик бин Дагинаны ээрчип, үй бүлөсүн алып кайра Меккеге кайтты. Ырас эле досу айткан кебине турду. Меккеге келери менен көпчүлүктүн алдында чыгып, Азирети Абу Бакрды өз камкордугуна алганын жар салды. Ошону менен Абу Бакр өз үйүндө өзү каалагандай турмушун уланта баштады. Короосуна тургузуп алган чакан мечитине кирип, намазын кылып, Куран окучу. Ары уккулуктуу, ары терең маанилүү Куран аяттарын Ошону менен Абу Бакр өз үйүндө өзү каалагандай турмушун уланта баштады. Короосуна тургузуп алган чакан мечитине кирип, намазын кылып, Куран окучу. Ары уккулуктуу, ары терең маанилүү Куран аяттарын уккусу келген кошуна колоң акырындап Азирети Абу Бакрдын мечитине келип, үн катпай укчу болду. Албетте, ошондой караңгылык доорунда, ошондой мээрим издеп, карайлап турган учурда эң мээримдүү Алланын аяттары көңүлдөрдөн түнөк таппай коймокпу. Акырындап Азирети Абу Бакрды уккандар ыйманга кирип, түбөлүк кутулуу жолуна туша турган да болду. Анткени менен бул көрүнүш баягы эле мушриктерди түйшүккө салып, түн уйкусун бузчу эле. Алар айласы кеткенде Ибн Дагинага келип, Абу Бакрды тыйсаң боло, анын бала бакырага капкайдагыны угузуп, жаман жолду көрсөтчү болду, деп туш тараптан жаалап киришти. Чыдамы түгөнгөн Малик бир күнү Азирети Абу Бакрге келип тыймак болду. Мен коргой албай калдым, токтот, деди ал. Бирок ушунча күндөн берки алган ырахатын бир кишинин айтуусу менен токтотуп коюуга ыраазы болмок беле. Макул, барып мушриктериңе айт. Мындан ары мен сени коргооңо муктаж эмесмин. Баарынан улук Алланын коргоосу мага жетет, деди ал. Оба, ошентти да Ибн Дагинанын коргоосунан жар салып, кандай кыйынчылык, кандай куугунтук болсо да ушул жерде ибадатын уланта берүүгө макул болду. Ошондон тартып 1000 түрдүү азап тозокко, 1000 түрдүү кайгы касиретке карабай пайгамбарыбызга эш болуп 13 жыл ээрчишип жүрдү. Хижраты. Ислам күн санап күч алып, үйдөн үйгө, жүрөктөн жүрөккө тарап, көбөйгөн сайын мушриктер да күч алып, мыкаачылыгы артып баратты. Бирди жарым алсыз, жармач мусулмандар туш келип калса, аяосуз уртепкиге алып, кай бирин өлтүрүп да коюшту. Албетте, алардын көбү байлыгына, бийлигине, чиренген өз урууларынын чыгаандыгына кара өзгөй мыкаачылары болгондуктан, кара таман элдин мусулмандарга каршы түкүрүп коюу аларга оор болгон жок. Өзүн өзү билип, өтүгүн төргө илгиси келген зөкүрлөр акыры пайгамбарды да өлтүрүп коебуз деп чыгышты. Өз кызыкчылыгын гана көздөп, өздөрүн гана пир туттургусу келген өзүмчүлдөр жалпы элдин кызыкчылыгына садага да чаап жиберүүгө даяр эле. Мына ушул максатта алар колунан келген аракетин кыла баштады. Албетте, мындай учурда Алла үчүн, Алланын акыйкат жолу үчүн башка коопсуз аймакка көчүп кетүү муктаждыгы туулду. Бирок баардык кыймыл аракет Алланын гана уруксаты менен жүшөгө ашуусу зарыл эле. Сапарга даярдык.
Азирети Абу Бакрдын турмушундагы эң ырахаттуу да, эң жоопкерчиликтүү да мезгили балким так ошол Алла элчиси менен сапарга чыккан учуру болгондур. Мекке мушриктеринин азап тозогуна туруштук берген 13 жылдык өмүр бүктөмүндөгү туруктуулугу, бекемдиги, кажыбас кайраты менен ал так ушундай жолдоштукка татыктуу боло алды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы анын ушул табылгыс сапаттарын жогору баалап, өзүнө шерик болууга башка бирөөнү караштырган жок. Демейде кайрымдуу дос Абу Бакрдын үйүнө же эртең менен, же эрте, же кечкиси иңир киргенде келчү. Бул жолу ал негедир түшкө маал эле кирип келди. Көрсө Алланын кабарын айтканы келген тура. Ооба, жараткан Алла Меккеден Мадинага көчүүгө уруксат бериптир. Болгондо да сүйүктүү досу менен сапарга аттануусу айтылган тура. Ошентип кайгыга да, кубанычка да бирге болгон кайышпас досу бул жолу да жанында болмой болду. Азирети Айшанын айтуусу боюнча, пайгамбарыбыз хижрат буйругун айтып келгенде, Азирети Абу Бакр сүйүнгөнүнөн көз жашын кармай албай калган экен. Чынында эле сахабалардын пайгамбарына, динине болгон бекемдиги укмуштуудай күчтүү болчу. Бул жааты эч ким аларга тең тайлаша алмак эмес. Дин үчүн зарыл болгон убакта мал мүлкүн үй жыйнап ал тургай өз өмүрү менен үй бүлөсүн да кечип жибере турган сахабалар чекеден табыла турган. Бул жолу да баардык нерсе ошондой эле нукталанды. Пайгамбарыбыздын Меккеден Мединага көчкүлө деген буйругу келгенде алар эч ойлонбой, эч кылчактанбай туруп топ-тобу менен сапарга аттанышты. Артта калган тууган урук, жора жолдош, тапкан ташыганы да аларды токтотуп калган жок. Кай биринин уулу калды, көзүн жашылдантып. Кай биринин ата-энеси калды, санасы санга бөлүнүп. Кай бири илгертен бери жан сактап келген кесибин таштады. Кай бири тигилүү турган мөмө багын, орула турган арпа буудайын таштады. Короо толгон кой калды, кырман толо дан калды. Кыл чайган жан болбоду. Кудум Алланын буйругу келгендей, үйүн таштап, кумдуу чөлгө чыйыр таштап баса берген Ибрахим, айтылуу Халил, чыныгы дос сымал, жубайын таштап, бала бакырасын таштап баса беришти. Арине Азирети Абу Бакрдан эмнеге артыңа кылчайып карабадың деп сурашканда, ал мен дагы пендемин го, кокус Айша кызым атаке деп чырылдап жиберсе чыдабай кетемби деп корктум. Кокус Абу Бакр бир жүрөктө эки сүйүү болбойт дешсе, андай болсо бирөөнү ал дегенде да даяр болоюн дедим. Арине Азирети Абу Бакрден эмнеге артыңа кылчайып карабадың деп сурашканда, ал мен дагы пендемин го, кокус Айша кызым атаке деп чырылдап жиберсе чыдабай кетемби деп корктум. Кокус Абу Бакр бир жүрөктө эки сүйүү болбойт дешсе, андай болсо бирөөнү ал дегенде даяр болоюн дедим деп айткан экен. Ооба, ал күнү сахабалар баардык нерсесин таштап көчүп кетишти. Бул көрүнүш албетте мушриктердин аң сезимине, түшүнүгүнө жатпай турду. Кудум эле ошолордон Азирети Абу Бакр да ал күнү эч бир жакынын алып кете алган жок. Жанындай көргөн ата-энесин да, кан жанынан бүткөн бала чакасын да, бир жаздыкка баш койгон өмүрлүк жубайын да ээрчитип кете албады. Кийин Азирети Айша энебиз бул тууралуу мындай эскерет. Пайгамбарыбыздын биздин үйгө же эртең менен же кечинде келе турган. Ошол күнү негедир чак түштө келди. Атам аны көрүп, Алла элчиси мындай маалда келчү эмес эле, маанилүү сөзү бар окшойт деп күйпөлөктөп калды. Ордунан ыргып туруп, Алла элчисине өзү отурган ордун бошотуп берди. Үйдө Асма эжем экөөбүз эле бар болчубуз. Пайгамбарыбыз бизди карап жекеме-жеке сүйлөшүп алууну каалады. Ошондо атам: "О Алланын элчиси, булар менин кыздарым, ата-энем сага курман болсун, кандай маселе болуп кетти" деди. Пайгамбарыбыз: "Алла Таала мага хижрат кылууга уруксаат берди" деди. "Андай болсо мен сага шерик болгум келет" деди атам. "Мен да сени ала кетким келди эле" деп жооп кайтарды Алла элчиси. Ошол күнгө чейин кимдир бирөөнүн кубанычынан көз жашын төккөнүн көргөн эмесмин. Атам бул кепти укканда сүйүнгөнүнөн көз жашын кармай албай калды. "О Алланын элчиси, короодо турган эки иңгенди ушул күнгө камдап жүрдүм эле" деди. Андан кийин экөө жол көрсөтүү үчүн Али исламга кире элек Абдуллах бин Урайкыт менен макулдашып, жолго аттанаар күнгө чейин төөлөрдү карап туруусун тапшырышты. Мекке менен коштошуу. Азирети Абу Бакр эки иңгенди 4 ай мурун атайын сатып алып, жакшылап багып келаткан. Мына ошол болжогон күн да келип, ишенимге ширелген эки дос Меккеден аттанып чыкмай болду. Аларга жол көрсөтүүчү болуп Али ыйманга келе элек буга чейин бир кудайга эмес, буттарга сыйынып келген Абдуллах бин Урайкыт бекитилди.
Пайгамбарыбыз менен анын сүйүктүү досу Абдулланы айткан сөзүнө бек турган туруктуулугуна жана душманга сыр ачпас ишенимдүүлүгүнө карап тандап алышты. Келишим боюнча ал Азирет Абу Бакыр сатып алган ингендерди шаар сыртына алып чыгып, мерчемдүү жерге орттогуп, буларды күтүп турмак. Андай мындай дегиче сапарга чыкчу күн да келип жетти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйүнөн чыгып, түз эле досуна барды. Азирет Абу Бакырдын кызы Асма атайын азык камдап отурган экен. Айтмакчы, Алла элчиси ошондой кысталыш маалда да эч кимге карыз болбоонун, эмнени болбосун акысын төлөп колдоонун бийик үлгүсүн көрсөттү. Көрсө, ал мине турган төөсүн акысын ала келиптир. Мен акысын төлөбөгөн төөгө мине албайм деп Азирет Абу Бакырдын каршылыгына карабай Касва аттуу төөсүн сатып алды. Ошону менен ынак достор үйдүн арт жагынан чыгып, көзгө сайса көрүнгүс караңгылыкка сиңип кетишти. Мекке шаарынан чыга бергенде пайгамбарыбыз бир кылчайып алып: "О Мекке, чындыгында сен Алланын эң сонун жараткан, эң жакшы көргөн жерисиң. Эгер күчтөп чыгарылбаганымда, сени эч качан таштамак эмесмин" деп күңгүрөндү. Адамча сүйлөгөн жылан. Адамзаттын түбөлүк бактысы үчүн сапарга аттанган эки дос ал күнү түнү бою тынымсыз жүрүп, эртеси дагы бир топ басып отуруп, Меккенин түштүк тарабында жайгашкан Саур үңкүрүнө жетип келишти. Айтуулар боюнча, Азирет Абу Бакырдын кызматчысы Амир бин Фухайра таң эрте койлорун айдап чыгып, үңкүрдү карай кеткен издерди жашырган дешет. Саурга жете бергенде, оболу Азирет Абу Бакыр кирип, ичин тазалап, чапанын этегин айырып алып, курт кумурска жылан пылан чыга турган тешиктерин бүтөп чыкты. Дегеле, адам буту баспаган ээн үңкүрдү демейде андайлар мекендеп алат эмеспи? Бул жолу да ошондой болду. Кутман сахаба чапанынын этегин бүтүндөй айырып, тешиктин баарын жапканга аракет кылса да, болбой бир тешик ачык калды. Айласы кеткен пайгамбарыбызды ичкери киргизген соң, жанагы тешикке согончогун такады. Алыс жолдон чарчап келген Алланын элчиси досунун сөөнүн отурары менен талыкшып уйкуга кетти. Анда неме болуп кетеби деп санааркаган Азирет Абу Бакыр ошончо чарчап турганына карабай, көзүн умачтай ачып карманып отурду. Бирок арадан көп деле өткөн жок. Так ошол бутун такап отурган тешикке кандайдыр бир жылан келип, сыртка сойлоп чыга албаган соң, тыгылып турган согончогуна тишин матырды. Алгач Азирет Абу Бакыр чочуп кетти да, анткени менен эми эле уктап кеткен куттуу досунун уйкусун бузууга дити барган жок. А көрөкчө жылан эмес аждар болсо да тиштенип отуруп бермей болду. Шумдугун кургур. Жылан болсо да бир чагып алып кетип калбай, ого бетер күчөп, ого бетер заарын чачып тиштеп атты. Ушунчалык жан кейтип турса да, кыңк этип үн чыгарбай, шырт этип бутун тартпай, чиренип отурган Азирет Абу Бакырдын көзүнөн бир маалда сызылып, бир тамчы жаш чыгып, жаа кылдый куюлуп келип, санына жөлөнүп уктап жаткан Алла элчисинин нурдуу жүзүнө тамды. Агаламда жок сезимтал, сергек пайгамбарыбызга ошол тамчыда жетиштүү болду. Шарт көзүн ачып, үзөңгүлөш досунун абалын сурады. "Сага эмне болду, Абу Бакыр?" "Эч нерсе Кутманым. Сага тешиктерди бүтөп атканда бирөөсүнө чүпүрөк жетпей калды эле. Ошондон чыккан жылан бутумду чагып алды. Кана, көрсөтчү." Алла элчиси өзү айтып аткан соң каршы болмокпу. Тешикке такалып турган бутун бери тартып алды. Ошол замат үңүрөйгөн оюктан окторулган чаар жылан ышкырып чыгып, оролуп жатып калды. "О макулук, менин ыйык сапардагы шеригиме, улуу жолдогу кайышпас досума эмнеге запкы көргөздүң? Алладан коркпойсуңбу?" деди пайгамбарыбыз аны карап туруп. Ошондо Алланын амири менен жанагы жыланга кадимкидей тил бүтүп, Алла элчисине жооп кайтарды. "О Алланын сүйүктүү пендеси, сага жеке эле адам уулу эмес, бүтүндөй жандуу, жансыз, курт кумурска, тоот, талаа, канаттуу, канатсыздын баары ашык. Алардын ичинде мен дагы сенин улуулугуң, асылдыгың тууралуу угуп, өзүңдү бир көрүп калууга зар болуп жүргөм. Акыры кайдан жайдан сенин ушул чөлкөм аркылуу өтүп, так ушул үңгүрдү сыймыкка бөлөөрүң мага маалым болду. Мына ошондон бери ушул жерди аркалап күтүп келем. О куттуу пайгамбар, сенин досуң Азирети Сыддык бүгүн бул караңгылык каптаган үңкүргө таңдып, нуруң алып келсе, сен чак жайган күндү алып келдиң. Анан мен кантип чыдап жатайын? Жамалыңды бир көрүп, өзүңө саламымды айтып алайын деп болгон тешикти түрткүлөдүм. Бирок бирөөнөн да чыга алганым жок. Акыры чыдамым кеткенде ынак досуңдун бутун чагып жиберүүгө туура келди. Ошентсем гана ал бутун тартып, мени сыртка чыгарат го дедим. О Алланын сүйүктүү пендеси, менин бул кылыгымды кечире көр.
бүткүл ааламга мээрим пайгамбары катары жөнөтүлгөн улуу инсан өзүн көрөм деп арзып келген макулукту кечирбей коймокпу? Зарыктырбай кечиримин берип уясына жөнөттү да Абу Бакырдын жаралуу бутуна куттуу шилекейин сүртүп айыктырып алды. Үңкүрдөгү жолдош. Арам тилеги таш тапкан мушриктер Алла элчиси саллаллаху алейхи вассалам менен ынак досу Азирет Абу Бакырды таппай чак-чалакей түшүп калышты. Туш тарапка ат чаптырып, болжогон үйдүн баарын аңтарышты. Ал тургай Абу Жахил баштаган топ Азирети Асманын үйүн тынтып, өзүн ур тепкиге алып да жиберди. Бирок канча кыйнашпасын Азирет Абу Бакырдын кызы Асма алардын кайда кеткенин айткан жок. Айласы алты кеткен мушриктер кутурган иттей чамынып, Меккенин туш тарабын тинтип жүрүштү. Ал эмес, демейде бир пикирге келе албаган немелер уюша калып, кимдеки Мухаммед менен Абу Бакырды таап келсе, же өлтүрүп келсе, 100 төө беребиз деп жар салышты. Албетте, мындай кабар бекер оокат тапкысы келгендерди кызыктырбай койгон жок. Айрыкча ансыз да ууру, кескилик, зөөкүрлүк, талоончулук менен жан баккан эси дарды, мал-мүлк, акча тыйын болгон мыкаачылар үчүн бул көктөн түшкөн кут берекедей эле туюлду. Дароо топ-топ болуп аттанып чыгып, туш тарапка чабагандап жөнөштү. Булардын ичинен Мудлич уулдарынан чыккан 200дөй атчан түз эле Саур үңкүрүнө келишти. Чынында, бул үңкүр алдуу күчтүү жигиттерден да араң чыга турган тоо бетинде болчу. Ошого карабай үңкүрдүн шектелген мушриктер тырмышып отуруп чыгып келишти. Мына эми 1-2 кадам таштап кирип кетчүдөй болуп калышкан. Булардын турун көргөн Азирети Абу Бакыр жанын коерго жан таппай айласы куруп турду. Ал чынында өз жаны үчүн корккон жок, Алланын элчисинин өзүнө аманат билип, аны коргоону эң ыйык милдети санаган кутман сахаба ал аманатын кантип коргоп калаарын билбей, санаасы санга бөлүндү. Алыша кетсем көп болсо 5-өөнү же 10-өөнү жыгармын. Калганын кантем? Канткенде пайгамбарымды бул мукаачылардан колунан аман эсен сууруп чыгам деген ой анын жан этин жеп, боорун зыркыратып тилип баратты. Бир маалда такыр чыдамы кеткен Азирети Абу Бакыр пайгамбарыбызга бурулуп, Аллага ант болсун, өзүм үчүн кабатырланганым жок. Мобул ала көөдөк жигиттер сага зыян келтирип коебу деп коркуп турам, деп ыймандай сырын айтты. Алланын элчиси анын жаак эттери түйүлүп, булчуңдары таштай чыңалып турган кебетесин карап жайдары гана жылмайып койду. Чынында анын өңүндө кенедей да санаркоо, кенедей да кайгы капасы изи жок эле. Эч кенебей туруп, жан досум, үчүнчүсү Аллах Таала болгон 2 киши үчүн эмнеге кабатырланасың? Кайгырба, Алла биз менен деди да, эгер силер ага пайгамбарга жардам кылбасаңар, Алла Таала өзү ага жардам кылды. Аны капырлар, ал 2 адамдын бири болгон абалында, тагыраак айтканда, бир жолдошу менен Меккеден айдап чыгышканда Алла ага жардам берди эле го. Ошондо алар экөө үңкүрдө турган чактарында жолдошуңа кейбе, албетте Алла биз менен бирге дегенде Алла алардын көңүлүн жай кылды жана аны силер көрбөгөн аскерлер, периштелер аркылуу колдоп кубаттады. Ошондой эле капыр болгондорду сөздөрүн төмөн кылып койду. Алла Тааланын сөзү гана жогору сөз. Алла кудуреттүү, даанышман деген аятты окуду. Аңгыча мушриктер топурай басып үңкүрдүн оозуна жете келишти. Алардын сүйлөшкөнү ичкеридегилерге жайма-жай угулуп атты. Арасынан бирөө кадам таштап үңкүргө кирмекчи болду. Бирок так ошол маалда аны кандайдыр бир себеп тык токтотту. Ооба, аны токтото турган негиз бар болчу. Болгондо да өтө таасын негиз эле. Кандайдыр бир жөргөмүш үңкүрдүн оозуна кабат-кабат желе тартып, жылчык калтырбай тордоп салыптыр. Ал эми бир бурчуна болсо көгүчкөн уя салып, жумурткасын басып жатып алган экен. Буларды көргөн мушрик бул жерге өмүрү адам буту баспаса керек деген чечимге келет да, артына кайрылып, досторун ээрчитип алып жолуна түшөт. Кийин Азирети Умар радиаллаху анху Азирети Сыддыктын бул хижраты тууралуу Аллага ант болсун, Абу Бакырдын Саур үңкүрүндө өткөргөн бир күн, бир түнү Умардын үй бүлөсүнөн да кайрылуу деп айткан экен. 2 дос Саур үңкүрүндө жума күндөн тартып жекшемби күнгө чейин толук 3 күн 3 түн турушту. Бул убакыттын ичинде Азирети Абу Бакырдын уулу Абдулла түнү менен каттап, күндүз шаарда болгон жаңылыктарды жеткирип турду. 3 күндөн кийин куттуу жолоочулар сапарын улап Куба айла аркылуу Мадинаны карай чыгып кетишти.
өзүн садага чапкан мухажир. Жол бою Азирети Абу Бакыр түрдүү жан алакетке түштү. Ал бирде тез кадамдап алдыга озуп басса, бирде тактык токтоп аркага түшүп ээрчип калып жатты. Анын абалын байкаган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акырын себебин сурады. О Алланын элчиси, кээде кимдир бирөө алдыңан чыга калып, сага зыян кылып коебу деп чочуласам, кээде кимдир бирөө артыңан келип сокку уруп кетеби деп санаам тынчыбайт. Ошондуктан бирде алдыга түшүп, бирде артыңа чыгып, тынчыл кетип жүрбөйүнбү деп жооп берди кутман сахаба. Убадага бек мушрик. Азирети Абдуллах бин Урайкыт Ал-Лайси ад-Дияма ал-Кинана буга чейин мушрик болчу. Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен Азирети Абу Бакырге кайсы жерде жолугаарын күн мурун тактап алган. Чынында анын кардарларынын керт башына сайылган 100 мынтип жол көрсөтүү үчүн бериле турган кызмат акысынан 20 эсе көп болчу. Бирок ал ошого да карабай, аларды жашынган жерин эч кимге айткан жок. Ал эмес, пайгамбарыбыз да ага Курайш убада кылган 100 тууралуу айтып, бир заматта Меккенин байларынан болуп калаарын эстетти. Анткени менен убадага бек, адамдык сапаты бийик, кайрымдуу Абдуллах мындай деп жооп кайтарды. О Мухаммед, эгер мен үй бүлөм үчүн тынчсызданбасам, эмгиче мусулман болмокмун. Анткени мен үчүн бүтүндөй Мекке жана анын ичиндегилерден да кадырлуусуң. Оба, куттуу мухажирлер тууралуу Курайштарга кабар берип коюу Абдуллах үчүн эч кандай маселе эмес болчу. Жогоруда айтылгандай, бир эле ооз кеби менен заматта үйүр төө айдап, Меккенин билермандарынын катарына кошулмак. Ал эми кара өзгөйлөрдүн каарына калган жолоочуларга жол көрсөтүүнүн машакаты көп болгону аз келгенсип, ала турган акысы да Курайштар убада кылган сыйлыктан алда канча аз болчу. Андан сырткары, бул иштин өз өмүрүнө коркунуч тудурган жайы да бар эле. Себеби анын издөөдөгү кишилерге жардам берип жүргөнү билинип калса, Курайштар соо коймок эмес. Андан калса, ошончо аралыктагы жолду тигилер менен кошо басып, жетер жерине жеткирип коюп, кайра кайтып келүү деген мээнет да бар эмеспи? Чөлдүн мээ кайнаткан аптабында 24 күн жол жүрүп, 450 чакырым жерди басып өтүү деген эмне? Мына ушул жагдайларды карап олтуруп, Абдуллах бин Урайкытты кайратына, убадага бектигине жана чындыгында таң калбай кое албайсың. Азирети Абдуллах Азирети Абу Бакирден күн мурунтан өткөрүп алган 2 тоо менен Хижриянын 1-жылы Рабиул Аввал айынын алгачкы күнү дүйшөмбүдөн шейшембиге караган кечте, же бизче айтканда 622-жылдын 16-сентябрында Саур үңкүрүнө жакын келип, куттуу мухажирлерди алып жолго чыгат. Алар деңиз жээги аркылуу жүрүп отуруп, болжонгон убакта Мадинага жетип барышты. Өз ишин так аткарып, кайра үйүнө кайткан Азирети Абдуллах бин Урайкыт Меккеге келгенден кийин Азирети Абдуллах бин Абу Бакырга сапарды ийгиликтүү аяктаганы тууралуу кабар берген. Азирети Абдуллах бин Урайкыт андан мурдада 620-жылы Таиф сапарынан кийин пайгамбарыбыз тарабынан элчи катары Меккеге жөнөтүлгөн болчу. 100 төөгө кызыккан Сурака. Азирети Сурака же Сурака бин Малик бин Жушум бин Малик бин Амр бин Тайм бин Мудлик бин Мурра бин Абдиманаф бин Кинана бин Хузайма радиаллаху анху. Көрүнүп тургандай, анын ата теги Кинана бин Хузаймадан пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам тегине кошулат. Бул киши да өз уруусунун чыгаандарынан болчу. Анан калса жоомарттыгы, сөз кадырын билген акындыгы менен сый урматка ээ болгон киши эле. Анын ушул сыпатынан улам кыйынчылыкка туш болгондор андан баш калка сурачу. Айтуулар боюнча Курайш Бадыр согушуна барбасын билбей күймөлөп турганда шайтан Сураканын келбетинде келип көндүргөн дешет. Өзү өтө күчтүү эр жүрөк, кыраакы киши болчу. Дасыккан искубарлык сыпаты да бар эле. Бир күнү ал уруулаштары менен отурса, кимдир бирөө деңиз бойлоп келген жолдон 3 жолоочуну көргөнүн айтты. Сурака алардын ким экенин дароо баамдап шашылыш аттанды. Айтмакчы жолго чыгаар алдында төлгө да тартты. Бирок төлгөсү терс чыкканына карабай, жолоочуларды карай жөнөдү. Курайштын билермандары байгеге сайган 100 аны канын кызытып, напсин ойготту. Арадан канча өткөнүн ким билсин, айтор Сурака Кудайт деген жерден жолоочуларга жете барды. Бирок ойлогон максатына жетип, заматта 100 ээ болуп калуу тилеги ишке ашкан жок. Алгач куттуу мухажирлерге жакындай бергенде эле атынын алдыңкы буттары кумга тыгылып, өзү ат маты менен
көмөлөп түштү. Бирок ушунча ээлигип алган неме коёбу, кайра аттана калып дагы чуу койду. Бул жолу пайгамбарыбыздын Куран окуганы угула тургандай же эки найза боюндай чукулдады. Анткени менен дагы эле жаман ою ишке ашкан жок. Алла элчиси: "О жараткан Алла, аны кулатып сал" деген дуасы менен атынын буттары тизесине чейин кумга батып очорулуп калды. Ал тургай ошол жердин чаң көтөрүлүп, жер чөгүн бараткандай сезилди. Бул кумдуу чөлдөгү эң коркунучтуу көрүнүштөрдөн эле. Тоо болгон кумдар төмөн карай куюлуп кетчү болсо, атчан киши тургай үйүр төөлөр кошо көмүлүп дайынсыз болчу. Ошондо гана Сурака эсине келип: "О Мухаммед, жардам бер" деп кыйкырып жиберди. Ааламда теңдеши жок мээримдүү пайгамбарыбыз жаңы эле 100 төө үчүн өздөрүн садага чаап жибере турган кишиге ырайым кылып, Алладан аман алып калуусун суранып дуа кылды. Жараткан каалап турган соң, кум тургай жалын каптаса да бирөөгө залал тиймекпи? Анын сыңарындай Сурака да алдындагы аты менен суурулуп чыгып аман калды. Мына ушундан кийин дымагы күч куугунга кепке келип, мухажирлер менен келишимге келүүгө аргасыз болду. Кай бир айтуулар боюнча Азирети Абу Бакр бир сөөгкө, дагы бир риваят боюнча Азирети Амир бин Фухайра териге ишеним кат жазып бармак басышты. Пейили жибип көнү ачылган Сурака жолоочуларга өзүнүн азыгын бергиси келди эле, пайгамбарыбыз караманча баш тартты. Айласы кеткен Сурака: "Андай болсо садагамды бир жебе ал. Жолдон жайыттагы малчыларыма туш болосуңар. Аларга көрсөтүп төөлөрүмө мингич алгыла. Койлорумдун сүтүн ичкиле. Канча кааласаңар ошончо колдонгула" деди. Бирок Алла элчиси буга да көнгөн жок.